өттү. Келдибек Балтабаевдин короосунун бир чети айгүлгүлү менен толгон. Жашаган үйү Айгүл тоосуна жакын жайгашкандыктан 50 жыл мурда атасы 3 түп айгүлгүлүн өстүргөн экен. Учурда 1000ден ашып, көпчүлүгү гүлүн ачкан. Гүлдү көрүүгө келгендердин саны арыбый баштагандан ар бир адамдан 50 сомдон акы алат. Эл көп келет да жылдачы, келип могу жерде дейлеп сындырып кетет эле да. Анан кирбе десең болбойт. Кары картаңдар келет экен, оорукчандар келет экен, тоого чыга албагандар келет экен. Кеп калат, анан вынужден киргизишке туура келет экен. Онун арасында жаш балайым келет, чоңуям келет. Дейлеп салат экен, анан ошого ошентип койдук. Болсо бизге дарам эле көрүп жүргөн буга чейин жөн эле. Келдибек Балтабаев Айгүл тоосундагы гүлдүн саны жыл сайын азайып жатканын айтат. Буга көрүүгө келген адамдар ырайымсыз мамилеси себеп болууда. Дүйнөдө сейрек кездешкен гүлдүн жок болуп кетүү коркунучу жаралууда. Корукка алып күзөтчүлөрдүн кайтарып турганынан да майнап чыкпай келет. Буга чейин тоодо жайнап жүргөн койлор да мынчалык айгүл гүлүнө зыянын тийгизген эмес дейт. Айгүл тоо ол Ошко кетип аткан анау эмеге кетип аткан жолдон кыпкызыл болуп көрүнөт да биз кичинебизде. Азыр жок. Ооруган сайын азайып атат. Ел келип жулуп атат. Мурда эч ким келбейт эле. Келсе 2 машина, 1 машина келет эле. Ошол жакта биз мал карайт эдик. О, азыр эл көп келет. Жамырап малдан адам малдан жаман экен. Делеп ташайт экен. Илгери шончо коро-коро кой жүрсөм мынчалык болбойт эле. Айгүл гүлү бул жылы аба ырайына байланыштуу жылдагыдан эрте гүлүн ачты. Мындан улам Айгүл тоосуна келгендердин саны да көбөйө баштаган. Жылдагыдай эле ар бир көрүүчү 20 сомдон акы төлөп тоого чыгышууда. Келген конокторго гүлдү үздүрбөй коргоону Баткен Токой чарбасы мойнуна алган. Күнүн ыстыктыгына байланыштуу. Бир 10 күн алдын ачылды да. 6-дан бияка ачылды да. Эми элдин келгени 2 күн болду. Болгон 3-күн келип атканы. Баткен Токой чарбасынын мемеси боюнча 7 жашка чейин бекер, 7 жаштан 16 жашка чейин 10 сомдон, 16 жаштан жогоруларга 20 сомдон. Биз Айгүл тооду сыйлайбыз гүлдү. Айгүлдүн табигаттын берген бизге гүлү. Ушуну каерлерден болсо арзабас кылып келгенде көрсүн, өнүп өстүрсүн, жакшынакай кылып тосуп карасын. Эми бул гүлдү былтыр да келип биз сыйлап, ушундай сыйпап беттерибизге сыйпап кеттик. Бир тамчысын үзбөгүлө, колуңа тийгизбегиле деп. Айгүл гүлү 1978 жылы СССРдин кызыл китебине киргизилген. Аны илимий эмгектерде Эдуарддын чаар гүлү деп аташат. Башка гүлдөрдөн айырмаланып, айгүл гүлүн гүлдөө убактысы 15-20 күнгө чейин гана уланат. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.